Бир жылда бир келүүчү Рамазан айы келгенде эле мен орозо кармасам болобу, кармай аламбы, ден соолугума зыян келтирбейби деген суроолорду өзүбүзгө өзүбүз бере баштайбыз. Анан дагы ар дайым эле ар кайсыл булактардан орозонун пайдасы жөнүндө маалыматтарды да угуп келебиз. Чындыгында эле орозо кармаган ден соолукка пайдалуубу? Же болбосо кимдер кармаса болбойт? Кандай учурда орозо кармабай эле койгон жакшы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрөрмандар, дал мына ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир адистерге сурооңуздар болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 код аркылуу 55732 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номер. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Эркин Сайпидинов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын терапия бөлүмүнүн терапевт дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Анара Кадырбердиева, Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын диетолог дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Негизинен мына ушул орозонун пайдасы, орозо жөнүндө көптөгөн маалыматтарды биз интернет булактарынан угуп жүрөбүз, окуп келебиз дегендей. Чындыгында эле орозо кармаган бул пайдалуубу? Ушул боюнча маегибизди баштасак. Assalamu alaikum. Орозо пайдасы барбы жок деп. Орозо бул пайдасы үчүн түтүлө турган нерсе эмес, биринчиден. Бул Алла Таала перс кылган нерсе. Ар бир адам бүрчү бул. Орозо кармай турган болсо, ошо кишинин бир орозо кармаганга тоскоолдук кылган нерсе барбы ошо кишиде? Ошо маалымат боюнча биз дарыгерлер совет берип жүрөбүз. Ошонун ичинде биз эми кесипке жараша ошо оорулар менен кайрылышат. Ошондо пайда болобу, зыян болобу деген суроо ошол мезгилде көтөрүлөт. Анан жалпы ала турган болсок, общий популяцияда орозо кармаганда, орозодон чыккан мезгилде статистика опростор боюнча 90% андан көп кишилер орозодон мен пайда таптым, жеңилдедим, мындай ооруум бар эле, ошо болбой калды деп айтышат. Бул общий ала турган болсок, орозо пайда. Айрым бир маалымат булактарын карай турган болсок, чындыгында орозо кармаганда эртең мененден кечке чейин тамак жебей, суу да ичпей жүргөндө организм эс алат экен деп да айтылат да. Буну сиздер дарыгер катары кандай түшүндүрүп бере элеңиздер? Ооба, туура айтасыз. Организм эс алат, 14 саат тамак ичилбейт, 14 саат суюктук да ичилбейт. Бирок ооз бекитүүнүн алдында сөзсүз түрдө ар бир инсан ошо керектүү суюктукту да ичет, тамагын да пайдаланып туруп оозун бекитет. Ал эми баягында өнөкөт оорулар бар адамдарга айрым көрсөткүчтөр болот, показания, противопоказания деп коебуз. Же дары-дармек ичип жүргөн бейтаптарыбыз болуп калышы мүмкүн. Аларда бир өзгөчөлүк менен бул нерсеге мамиле жасаш керек да. Дары ичип жүрсө же капельница алып атса, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхим саламыбызда айткан, орозону дагы кармоого өзүнүн жеңилдиктерин пайгамбарыбыз өзү да көрсөтүп берген. Боюнда бар аялдарга болбойт, 14 жашар балдарга, 14 жашка чейинки балдар. 14 жашка чейинки балдарга болбойт деп өзүнүн бир жеңилдиктери бар. Анан инсандар дагы ошого бир көңүл буруп, оорусу өрчүп кетпеш үчүн дагы мындай өзгөчө бир көз карашта эметиш керек да орозого. Жакшы, негизинен мына ушул орозо жөнүндө бир ай бою ар кандай молдо, ушул дин тааныган кишилер тарабынан ар кандай жакшы маалыматтар айтылып келет да, тынымсыз эле теле тармагынан, ошол эле учурда радио жана ошондой эле интернет булактарынан да. Анан ошондо ушул ден соолук үчүн да өзгөчө пайдасы бар. Моундай ооругандар мисалы чындыгында эле түздөн түз пайдасы бар деген маалыматтар да айтылат да. Ошону сиздер адис катары түшүндүрүп берсеңиздер да. Кайсыл оорудан чындыгында сакайса болот орозо кармап, же болбосо организмди ачка коюу менен?
баштайм. Орозо өзү эмне деген суроого токтой турган болсок, көзгө көрүнгөн нерсеси ушул күндүзү ошол суу ичпештик, тамак жебештик менен орозо көзгө көрүнөт да. Эми биз ошол жагын ала турган болсок, бул ошол бизге ошол күндүзү тамак жебе, суу ичпе деп тыюу салынды дейлиги. Ошол мага эмне кереги бар деген суроо болот. Эми ошол элге келди, ушул тыюу келди десек, ошол азыркы заманда ошол оорулардын соо адамды өзү жок деген сөз бар да эл ичинде. Ооруларды келип чыгышын алып караса, бул неден келип чыгат? Анын жашоо туру болсо, тамактануу туру болсо, ошол эртең менен турганы, кечинде жатканы, ошол нормативге туура келе турган болсо, санитардык нормалар адам үчүн пайдалуу болгон. Адам өзү оорубаш керек. Эми ошол табиаттын, профессиянын, адамдын өзү привычканын терс таасир натыйжасында ар түрдүү оорулар келип чыгат дагы. Ошол кишилер эми кимгедир кызык, кимгедир кызыгы жок, бирок элдерге рахмат, ошол вопрос көтөрүп жүрүшөт. Орозо кармап, бир тараптан сооп алайын, экинчи тараптан дарыланып алайын деген ойдо болот да. Эши ошо кишилер бизди профессия тиешелүү жери ооруп аткан болсо, ошол өзүнүн дарыгер врачы менен сүйлөшүп, ошол мезгилде оору курчуган мезгил болсо, албетте мүмкүн эмес. Аны кийинге калдырыш керек. Анан анча-мынча майда чүйдө оорулары болсо, орозо пайда берет. Орозонун пайдасы биринчи айтылган тиюуларга жараша тамактануу тартипке салынат. Эртеңинен тамакты жеди, кечки определенный убакытка чейин шарттуу рефлекс дейбиз. Ошого 1-2-3 күн, 4 күндө организмде вырабатывается шарттуу рефлекс, күндүзү ашкызан өзүнүн ширесин чыгарбай коет. Ички органдар ошого жараша организмге тамак түшкөндөн кийин аш кылыш керек, таратыш керек, бүт ички органдарыбыз иштейт да. 2-3 күндө ошол тартипке түшкөндөн кийин өзүнүн ишини башка жакка бурат. Орозо мезгилинде иммунитет көтөрүлөт, орозо мезгилде мындай болот, андай болот, пайдалуу жактанышат. Отчасти буга кошулабыз. Лично мен кошулам. Ашказан иштебегенден кийин, ичектер иштебегенден кийин ошол теске обратный ток деп айтылат. Организмде ошо ач калган мезгилде ички энергиядан май катары топтолот да, бизде запас болуп. Ошо эригенде ошо май бир эсепте депо эсептелет. Ошондо деподо топтолуп калган уу заттар болот. Ошол канга чыкканда баягы биринчи күндөр көңүл айныш, ошо баш ооруп калыш, өзүн жаман сезиштер, ошол аутоинтоксикация деген ошондон болот. Ошолор кайра ичекке кайра чыгара баштайт организм. Териге чыгат, житкеле баштайт, ооздан житкеле баштайт. Это получается организм ошол мезгилде тазаланып атат. Бул явный буга спор жок. Ошол соо адам орозо кармай турган болсо, ошолор оздоровление деген нерсеге алып келет. Анан ооручан адам боло турган болсо, өзүнөн чочуй турган болсо, албетте ошо дарыгер менен байланышып, мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи. Анан биз сүйлөй беребиз, бирок эл өзү билет да. Бизде ошол биз кармаба деген кишилер жок, мен кармайм деп кармап алат, кийин баягы кыйналып калса келет, башка болот. Биздин ишибиз элге жардам бериш, тыюу салыш эмес. Ошо не кылайын деп сураса, сага мүмкүн эмес, или мындай кылып тур деп маслихат беребиз. Кылыш кылбашы элди өзүнүн иши. Анан өзү чечет. Пайда болобу, болбойбу десе, пайда болот деген сөз анык. Бирок ошо ушул мезгилде болобу, болбойбу дегенге индивидуальный подход кылыш керек болот. Жакшы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, эл арасында бүгүнкү күндө ушул ашказан оорулары, ашказан ооруларына кабылгандар дагы көп десем болот да. Бардык эле ошол тамак сиңирүү органдарынан жабыртатып жүргөндөр бар да. Ошолорго орозо кармоо мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Ушуну айтып берсеңиздер. Кээде мисалы чындыгында өздөрү кызыгып кармайт, бирок ден соолугу жооп бербей калган учурлар болуп калышы мүмкүн да. Ашказан оору эми бул оору багында өрчүп турган мезгилде оору болот же хронический процесске деп бөлүнөт. Острый и хронический процесс. Албетте өрчүп турган мезгилде биз как дарыгер катары гана сунуштай алабыз. Бир аз орозодон карманып турсаңыз жакшы болот эле деп сунуштайбыз бейтаптарга, чтоб оорусу өрчүп кетпеш үчүн. Ал мезгилде сөз дары дармек ичилет, режим
питание баягы бир күндө 5-6 жолу дробное питание деп коебуз, азаздан тамактанышка шарт болот. Ошондуктан эми бул жерде бейтаптарга биз жөн эле рекомендация катары гана айта алабыз да. Мисалы, бизге суроолор келиптир, ошо оозум ачуу келет, анан зарына боломун дейт. Мына ушундай адамдар орозо кармаса болобу негизи? Зарына болом деген сөзү ашказандын ичинде кислотность болот да, өзүнүн соодо кислотасы болот. Ошо көбөйүп калганда зарына болот. Жөнөкөй зарына болуштар 1-2 иче турган азыр дары заттар жакшы болуп калган. Ошолор менен купирт этип койсо болот. Өзү ашказан ооруларынын келип чыгышыга карап туруп, көрүнүшү бирдей болгону ар түрдүү болушу мүмкүн. Ооба. Бул тамак аштын палапартыш жегени, тартипсиз жегенден болушу мүмкүн. Ана стрессовый язва деп коебуз, кесипке тиешелүү, өзүнүн адам жашоосуга тиешелүү болушу мүмкүн. Ашказан менен адам мээси тыгыз байланышта да. Мисалы алсак, аппетит жакшы болуп, эми жейм деп турган мезгилде бир настроение өлө турган болсо, аппетитан качып кетет. Анан тамак жебей койгон кишини бир сүйүндүрө турган кабар келип калса, тамак жеп, ошо өзүнө келип калат, аксакалдар айныкса. Ошол орозо мезгилинде ошол ушул жашообуз ошондой ауыр болуп калат, спокойствие болот. Анан орозо кармаган киши ham ошондой тынчтанып калат. Ошо не только бул тамак ашты тийүү жөнүндө эмес, ошол жактан дагы ашказан, ичек ооруларына ошо орозонун пайдасы болот. Демек, адамдын психикасына да өзгөчө таасири бар деп түшүнсөк болот. Анткени себеби биз ошол психикага деле таасир берип, өзүбүздө тынчтанып, мындай өзүбүздү өзүбүз кармап, анан сабырдуулук менен жашагандыктан баардык нерсе мындай нукка түшүп калгандай сезилип калат да. Анан негизинен биз таттуу тамактарды жеген жакшы көрөбүз да. Анан көбүн эсе ошо түштүк жакта майлуу тамактарды, эт тамактарды да, анан чайды ичкенди жакшы көрөбүз дегендей. Анан ошол учурда мисалы айрым бир адистердин айтымында ашказан канчалык көп тамак жеген сайын ошончолук көлөмү чоңоет деп айтылат да. Орозо мезгилинде кичирейип ордуна келсе керек. Тамактануу тартиби дагы ордуна келип калса керек. Эми 30 күндүн ичинде ашказан чоңоюп кетип, кичирейип кетип деген нерсе жомок окшоп калат. Бирок сабырдуулуу болуп калат. Бизде тамактанууга келе турган болсок, ошол тамактын гигиенасы деп коет да. Ооба. Биз вакыттуу цивилизациябыз мына азыркы немеде билбейм, ошо тез тамактан көнүп калганбыз. Обедке чыгат дагы где-то 20 минутта ушу биринчи, экинчи тамак жеп коет. Ошо биринчи жеген ашы түшүп, эрип, канга глюкозага айланып, кичине баягы насыщение болуп, тойдум деген нерсе пайда болуу үчүн ашказанды толтуруп коет. 1 килограмм нерсе түшүп калат да. Өз тамактануу эрежесинде для начала кичине суу ичиш керек болот. И биз тамакты дасторконго азыр деп Кудайга шүкүр токчулук заман болуп атпайбы? Дасторкондо 5-10 түрдүү нерсе болот. Бардыгынан татыйбыз да. Ошол аябай туура эмес иш болот. Ошол ашказанда оорулардын келип чыгышынын себептеринен бири ар түрдүү тамакты кошуп жеген. Отуруш керек дагы, мына бир тамактан мен ушуну жейм деп бир тамак менен тамактаныш керек болот. Ошол ашказанды бай сиз айтып кеткен кеңейип кетиштен алдын алат. Туура айтат, бул жак коллегам тамак аштар бөлүнөт өзү. Тамак заттары, белоктор деп бөлүнөт, углеводдор, анан май затына деп бөлүнөт. Белоктор көбүрөөк пайдалуу болот организмге, углеводдор жогору айтылып кеткенде бул глюкозага айланып туруп, кандагы кант деңгээли, өнөкөт сахарный диабет оорулардыкын көтөрүп коет. Биздин менталитет көбүнчө углеводдорду көп пайдаланабыз. Углеводдор сахар деңгээлин көтөрөт. Шириндиктер. Эми орозо учурунда дагы көбүнчө баягы 14 саат ачка жүрүп, бир аз гиповолемия болот, кичине кан басымы төмөндөйт. Бул эми коркунучтуу эмес. Бир аз организмге суюктук жетпегенден дагы. Анан мээге глюкоза жетпегендик да болот, баягы алсырап, уйкусу келгендиктен, уйкусу келгени да ошондуктан болот, глюкоза жетпегендиктен. Ал эми баягы уже ооз ачар мезгилинде дасторконубузда ошо шириндиктерди да татып жесе болот, бирок өлчөм, определенный бир өлчөмдө, өтө баягы ашыкча той албастан, бул жак коллегабыз айткандай биринчи суу ичип, анан уже дасторконго коюлган нерселерди татып,
определенный бир норма менен көп жебей ашказанга нагрузка бербеш керек да. Жакшы. Негизинен ушул 14 саатта күнү бою ашка жүрөбүз. Анан сөзсүз түрдө кечинде ооз ачарга деп көптөгөн азык түлүктөрдү алабыз да. Анан ошол эле учурда мына шаардын эле көчөлөрүнө көрсөңүз керек, суусундуктарды көп сатат да. Кварцты сатат көп. Ошол эле учурда курут азыктарын сатат, чалаптарды сатышат. Анан ошондой кээ бирлер болсо газдалган суусундуктарды алып ичет экен да. Бул негизи ушул ач калган ашказанга кандай пайдасы барбы, жокпу, зыян келтирип койбойбу ушул кварц деле бул кычкыл да. Бул суусундук, газдалган суусундуктарда обязательно бардыгынын баягы краскасы кошулган, баягы бутилированный суусундуктар бардыгын жесе, ичсе, ошо тамактан кийин кылыш керек. Единственный жөнөкөй сууда, жалал абад сууда дагы газы жок болсо до еды можно. Орозо жөнүндө келип турбайбыз бу жерде. Орозо менен баягы арыктаса болобу деген вопрос. Келди. Көп да ушул вопрос. Ошондой келди ооба. Анан 30 күндө 30 күн, анан буягы 11 ай болот атпайбы? 11 айда топтогон 30 күндө кантип таштайт деген. Причем тут орозо дагы кечинде түндө жеп алат да дейт да. Söz anda emez. Söz именно ушул адам күндүзү, эмне үчүн түндө эмес, күндүзү жүрөт. Мен медик катары сүйлөйм да азыр. Күндүзү ач жүрүп атат деген сөз бар. Организмде эндокринолог коллегалар көрүп турса айтышат, туура деп инсулин деген нерсе бар. Жеген тамагыбызды аш кылып клеткаларга киргизип берет. Ошо негизинде майлар пайда болот, топтолот, ошол контринсулярный гормондор деген бар, буларды эретет да, эретет. Биз күндүзү жегенде артыкчасы май болуп топтоло берет, Анан курсак ачып келсе кеңирчилик да, дагы жеп алабыз, майлар топтолуп бара берет. Ошол баягы тренировочный механизм дейт, баягы майды кайра эрите турган гормондордун чыгышы азайып калат. Именно ошо орозо мезгилде күндүзү активный кишиге энергия керек да. Кыймыл аракет кылганда глюкоза азайганда ошол энергия керек. Анан каяктан алат, жегенге мүмкүн эмес. Ошо майларды эритет. Ошо механизм кайра койгонот. Майды эрите турган. Анан орозо чыгып кетти. Орозо чыгып кеткенден кийин баягы киши организм жакшы иштей баштады. Анан курсагы ачса күн бою тамак жок болсо курсак ач жүрө бербейт. 15 мүнөттө кайра ички эндеген энергияга өтүп алат. Баягы машинада, гибрид машиналарда токтон бензинге өтүп алгандай түгөнүп калды, ала берет. Ошо май топтолуп семиздик болбойт ошондо. Демек арыктаса болот, э? Арыкташка жол ачып берет. Анан 30 күндө определенный арыктап кетпейт, бирок ошо организмде артыкча май топтолуп калышыны ошо алдын алат. Жакшы, сиз да кошумча алып кетсеңиз, э? Мен да кошумчалайм. Орозо ошо 1 айдын аралыгында эле орозону кармап, андан кийинки да ошо туура тамактануу. Улантса, эффект жакшы көзгө көрүнөт да. Ошо бир кадамда вести кармап калышат. Жакшы, бизде мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы, панкреатит менен ооругандар дейт. Орозо кармаса болобу деген суроо калтырыптыр. Мага тиешелүү болсо керек. Айта бериңиз. Панкреатит оорусу уйку бези именно ошол тамак жегенибизде ашказандан ичек 12-че өткөндө ошол тамакты аш кылып бере турган, ферменттер түшүрүп бере турган эмеде основной желудочно-кишечный трактта иштей турган безде бир чоң ошо уйку бези болот. Эми ошол ооруп калган болсо, орозо кармаса болобу деген суроо болот да. Эми ошо обострение мезгили болсо, курчуган мезгил болсо болбойт. Бирок мен ошондой ооруйум бар, былтыр ооруганмын, мында ооругам деп жүргөнбүз. Азыркы күндө ошо курчуган мезгил болбосо, именно ушул ооруду орозо менен аятса болот. Даже биз сунуштайбыз, панкреатит курчуп турган мезгилде холод, голод деп коебуз да, бейтаптаргачы, тамактанбайсыз, ысык нерселерди ичпейсиз депчи. Демек, значит, орозо аябай эле пайдалуу болот панкреатити бар бейтаптарга. Жакшы, биз маегибизге бир аз сыноо жарыялап, ошол уйку бези деп калдык. Далма ошол уйку бези жөнүндө даярдалган кызыктуу маалымат бар. Анда
Жалпыбыз биргеликте видео сюжетке көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Уйку бездин узундугу 22 сантиметрге жетет, калыңдыгы болжол менен 3 сантиметр, ал эми салмагы болсо 80 граммдай болот. Уйку бези боордун кошумча түрү деп эсептелген. Ал эми экинчи кылымда булчуң катары дайындалган. Бир кездерде ал аталышы жок орган деп аталып калган. Анткени окумуштуулар анын кандай функцияны аткарарын так аныктай алышкан эмес. 100 жылдай мурун ал ичтин шилекей бези деп аталган. Уйку безден 1 литрден ашык уйку безинин ширеси чыгат. Ал эми тамактангандан кийин 2-3 мүнөттөн кийин уйку безинин ширеси пайда боло баштайт жана бул процесс 10 саатка чейин созулушу мүмкүн. Уйку безинин ширеси сыртынан тунук жана түссүз суюктук болот. Ферменттердин курамы сиз жеген тамак ашка жараша болот. Уйку без трипсин белоктор менен, липаза майлар жана амилаза углеводдор менен иштейт. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз орозонун пайдасы барбы, же болбосо кимдерге кармаганга болот деген теманын айланасында маектешип жатабыз. Маегибизге кайрылып келсек, негизинен жогоруда айттык, ушул дасторконго биз ооз ачканда, ооз бекиткенде баардык тамак аштарды коебуз да. Анан чындыгында биз өтө майлуу жегенди жакшы көрөбүз, камыр тамактарды жакшы көрөбүз. Жогоруда айттыңыздар, шириндиктерди айттыңыздар да. Негизинен ушул Рамазан айында кандай тамактарды такыр эле тамак рационунан чыгарып койгонубуз жакшы? Себеп дегенде организм ачка жүрөт, анан кечинде ал тамактар биздин организмге, ден соолугубузга жакпай калышы да мүмкүн да. Рамазанда атайын кухня керекпи деген суроо бар да. Анан национальный кухня деп коет. Анан географический бир региондо өзүнүн кухнясы болот. Барып ар бир семьянын өзүнүн кухнясы болот да, жеген тамагы болот. Анан кийин жашы улуу кишилер ошо 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл жеп жүргөн тамагынан резко айырып коюш тоже бир башка бурулушка алып келиши мүмкүн болот. Единственный переедание дейбиз. Көп жеп койбош керек деген сөз болот да. Буну айтыла берет да, мындай айтыла берет, кандай кылыш керек деген суроо болот. Эрежесин сактоо. Гигиенасын айта турган болсо, орозодо орозо деп орозо жөнүндө айтып атабыз, киши көп ат жүргөндөн кийин кантип тамактанууга кириш керек. Ошол кириш кандай болот? Ошондо азыр айтып өттүк. Биринчи жылымылуу 100-150 грамм, 200 грамм тегерегинде суу. Муздак сууда эле болбойт экенде. Сөйткөндө азыр күн ысык болуп атат, кээ бирлер чаңгагандан мисалы чыдабай кетип, муздак сууну деле, муздактыштан алып ичкен мисалдар болот. Чыгарып кайра ошо эски оорус болсо коюш үчүн жылымылуу суу. Кийин желательно тез аш боло турган бирдеке жеш керек. Шириндик болсо аябай жакшы болот. Азыраак шириндик болсо, азыр хурма кеңири мен маслат берет элем. 2-3 хурма жей турган болсо, анан ундай кылгычы бир 10-15 мүнөт ичинде ошол канга глюкоза өткөндөн кийин баягы болчу болот деп коебуз. Не болсо жейм деп иптарга жетип барабыз да. Үйгө барсаң акең ham көтөрүп келет, үкөң ham көтөрүп келет, холодильникти толтуруп салабыз да. Ар бир адам курсага жейм деп ойлойт. Ошол нерсе кетип калат. Анан уягы атайын инструкциянын кереги жок болуп калат.
ошо семейный кухнясы, торжество болобу, башка болобу. Ошо көп жеп коем деген нерсени алдын алыш, кичине алды шириндик менен кандай глюкозаны көтөрүп алыш керек болот. Ошо менин оюмча ушу оптимальный вариант болот. Жакшы, бизде мындай деген суроо келиптир да, ушул орозо кармагым келет дейт, бирок организм жооп бербейт дейт, мындай кан басымым төмөндөп кетет дагы, анан көзүм караңгылай берет дейт. Ошол себептен орозо кармай албаймын деген суроону калтырыптыр да. Мисалы, балким орозо кармап кандайдыр бир азык түлүктөрдү тамак аш рационго кошсок жакшы жүрөбүзбү деген суроо да. Мисалы, дан азыктарыбы же жашылча жер жемиштерби, кандай? Ошол сиз диетолог катары эмнени сунуштайт дегенсиз? Туура, жашылча жемиштер пайдалуу болот бул учурда, белок заты пайдалуу болот, гемоглобинге таасири берилет белокту пайдаланса. Кан басымы да түшүп кеткен, бул ошо гемоглобинге байланыштуу болот. Гемоглобин деңгээли эми 30 күндө бир өтө кескин азайып деле кетпейт, бирок ошол өнөкөт кан аз оорусу болсо, железодефицитная анемия, ошол мезгилде может өрчүп деле кетиши мүмкүн. Ошондуктан баягы ооз ачарда пайдалуу байытылган тамак аштарды колдонуш керек. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн: саламатсыздарбы? Кош бойлууларга мүмкүн эмес деп айттыңыз дейт. Ошону түшүндүрүп берсеңиз деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында кээде мисалы кээ бирлер чын ыхластан кармайбыз деп, мисалы кош бойлуу кезинде деле кээде кармаган учурлар болот экен да. Мындайда кандай өзүнүн организмине, анан балага, түйүлүккө зыян келип калышы мүмкүн? Кош бойлууларга өзү шарияттагы уруксат берет. Шариятта дагы кош бойлууларга уруксат берет. Анан медицинага келе турган болсок, кош бойлууларга орозо кармаган нежелательно. Нежелательно кош бойлуу. Анан картайган кишилер бар, жаш балдар бар, ооручан кишилер бар. Мурдагы суроо эмне эле? Азсыз жүрөт. Кандай? Мурдагы суроо эмне эле? Кош бойлууларга да? Мурдагысы. Кан басымы төмөндөп кеткенде. Ошо кишиге айтайын дегенде, бул киши жүрдү, анан орозо кармады, кан басымы түшүп кетти дейт. Анан орозодо эмне болду, эмне кан басымы түшүп кетти дегенде мындай механизм бар да. Орозо мезгилде баягы айтып өткөнүмдөй, организм шлактарды, токсиндерди кайра ткандерден чыгарып берип атканда канга өтөт дагы. Ошо самоотравление болот организмде. Интоксикация болот. Ошонун эсебинен башы айланышып, кан түшүп кетиши болот. Бул адам башка мен орозо кармасам эчтеке болбойм деген адамга караганда ушул адамга орозо керек болот. Ошо организм тазаланып туруп, топтолуп калган шлактар чыгып атат. Или организм ошондой тез иштеп атат, или көптөп толуп калган. Бул аз-аздан үйрөтүп, тоже механизм орозо аркылуу. Бул орозо болбосо ошондой специальный голодотерапия деген нерсе бар. Ошо менен ошондой организм тазалап алса мүмкүнчүлүк бар. Рас ошондой болуп атабы? Бул оңой, бекер жолун таап алыптыр. Ошол жол менен организмди тазалап алсын. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен орозо кармагандан бери дейт, өтүм оорутат дейт. Бул негизи ушул ачка жүргөндөн болуп атабы? Же кандай деп суроо калтырыптыр да? Ачка жүргөндөн эмес, ошо ооз ачканда ушул баягы майлуу тамактар менен толтуруп алгандан болот. Өткө нагрузка берилип, ошо жеген тамак аштары менен өт эмеси баягы желчь койланып калат. Желчный протоктор болот. Өтү топтолуп калгандыктан дагы ошо ооруган себеби ошондон. Просто ошол моментте какой-то бир баягы өрчүп турган состояние болот да. Холецистит. Жакшы, жогоруда айттыңыздар да 14 жашка чейинки өспүрүм балаларга мүмкүн эмес, кармабай эле койсо жакшы депчи. Себептен ал кезде мисалы организм өсүп, тамакты көп талап кылып турган мезгилби, кандай түшүндүрүп бере элеңиздер? Жок, андай эмес. Жаш балдарда дагы өзгө жетиштүү 14 саатка жете турган энергетический запасы бар да. Сөз андай эмес. Жаш балдар они не дооформленный деп коет. Баягы толук камдуу организм болгон жок да. Аларда организмде гормональный перестройка болуп атат. Кыз балдар кыз балага айланып атат. Эркек балдарга мурут чыгып атат, гормон. Ошо мезгилде алар назикирак болот. Ошо орозо организм үчүн бир катастрофический таасир этет да. Таасир болгон ошону көтөрө албай калышы мүмкүн. Ошол
баягы перестройка болуп аткан мезгилде ушул сбой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошол медицина тараптан ошол мүмкүн эмес деген сөз оправдывается этим, да. Балдар жыгылып калат деген сөз эмес, бирок кармашып атат, ничего эчтеке дебейбиз. Жакшы, саламатсыздарбы, улгайган адамдарга мүмкүн эмеспи деген суроо калып медицинада. Улгайган адамдар 80-90 жыл кармагандар бар, ден соолугуна карап болот. Бирок улгайган адамдар кармабаса күнөө болбойт экен, кармабаса боло берет, анан биз кармабай кое берин деп уятпай айта беребиз. Бул жерде көбүнчө улгайган адамдардын өнөкөт оорулары болот. Ал эми өнөкөт оорулар болгондо уже ар дайым баягы өнөкөт оорусуна дары дармек ичип туруу зарыл да. Көп эле бейтаптарыбыз мен орозо кармайм, орозонун өзү эле мага пайдалуу деп туруп ичип жүргөн дары дармектерин токтотуп коюшат. Туура эмес ал? Туура эмес, албетте туура эмес. Практикада көрүп атабыз, орозо бүтөрүнө ошол артериялык кан басымы жогорулап кетет, жүрөк оорусу өрчүп кеткендер болот. Даже ошол эле каны коюланып кеткен, ал дарынын таасири бербей калгандыктан бери эле уже орозо кармануудан эмес, кошумча дары дармектерин ичип жүрүш керек. Ал өнөкөт оорулуу бар бейтаптар. Ошондуктан эми биз как дарыгер катары индивидуальный подход кылыш керек, сунуштоолорубузду туура беришибиз керек да. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы, ич катуу менен ооругандар дейт, орозо кармасак болбойбу деген. Бүгүнкү күндө чындыгында ич катуу менен ооругандар көп да. Мисалы биз ушул жөнүндө эфир жасаганыбызда чындыгында бизге аябай көп байланыштар келет да. Негизинен ушул кайра ошону күчөтүп салбайбы деген суроо келиптир да. Ич катуу оорусунун өз причиналары көп болот. Жоон ичекте оору болгондо ич катыш болот да. Ошол жоон ичек нерв системасына тиешелүү болот. Өзүнүн ичинде бир жара оорулар болуп калышы мүмкүн, башка себептер болушу мүмкүн. Анан баягы коллега көп билет, диетаны, клетчатка деген сөз бар. Ошол ичти катырбай тура турган заттар да болот. Ошолорду аз болуштан углеводный диетеге отуруп алган. Ошо себебин таап туруп, туура маслихат берсе ич катыш кетип калат. Эми атайын орозо ушуга пайда береби, бербейби дей турган болсок, мунун себебин билиш керек болот. Атайын азыр эми массовый көрүп атпайбы элдерибиз, ошол азыр мынандай деп вердикт чыгарып койсоң, ошол туура эмес да бул. Тоже индивидуальный ошол лечение алыш керек болот. Ошо мезгилде кошумча ошо орозо кармаса или ачтык ошо жардам береби жокпу деген суроо кызык боло турган болсо, Кудайга шүкүр, поликлиникаларда, больницаларда ошо гастроэнтеролог, диетологдор бар. Ошолорду маслихатташып иш түтүш керек. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы, кант диабети жана ошондой эле бөйрөк оорулары менен ооругандарга мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да, негизинен. Кант диабети дагы эле айтып кетебиз, баягы оору өрчөбөй турган мезгилде орозо аябай эле пайдалуу. Кант диабети менен ооруган бейтаптарга деле. Кант диабетинде түрлөрү бар да. Биринчи тип, экинчи тип, экинчи типке деп бөлүнөт. Биринчи тип эми бул көбүнчө жаштар ооруйт. Биринчи тип менен экинчи тип уже 40тан жогору ооруйт. 40тан жогорулар аларда сөзсүз түрдө ашыкча салмактуулук болот, гипертониялык оорусу болот. Плюс ошо кошумча сахарный диабет да кошумчаланат. Экинчи типтерге аябай эле пайдалуу. Эгерде ошо дары дармектерин эрте менен ооз бекитүүдө кошо ичип туруп, орозо тутса пайдалуу эле болот. Ал эми баягы инсулин алып аткан бейтаптарга биз эми бул жерде более индивидуальный подход кылат элек, өзүбүздүн рекомендацияларды сунуштайт элек. Ачка жүрүп туруп эле анан инсулин сайып алса, инсулин өзүнүн таасирин билдирет дагы, сахар деңгээли түшүп кетиши мүмкүн. Жакшы, бөйрөк ооруган бейтаптар. Бөйрөк оорулары биздин коллегалар айтат да, ошол аял кишини терапевттер пиелонефрит деп чыкса, жөнөкөй карабай эле калганыбыздан себептесе биздин аялдарда почти 80-70% пиелонефрит деп чыгат да. Тоже бөйрөк оорусу. Бөйрөк оорусуну баягы
өтүп кеткен бөйрөк бизде организм токсиндерди кандан ажыратып чыгарып бере турган орган да. Токсин деп сүйлөп атпайбызбы? Ошо бөйрөккө нагрузка түшөт. Хронический почечный недостаточность дейт, ошондой баягы бөйрөк жетишсиздиги болгондо абсолютно противопоказание эсептелет бөйрөк ооруларына. Биз шамалдап ооруп калгандан кийин өтүп кеткен ошондой нерселер бул жөнүндө сөз болуш мүмкүн эмес. Түтөм десе медицина жактан противопоказание жок. Айрым бир маалымат булактарында орозо кармоо менен муун ооруларынан сакайса болот деп айтылат. Муундарда топтолуп калган туздар жок болот деп айтылат да. Сиздер кантип жооп бересиңиздер? Сиз айта бериңиз. Муун оорулар көбүнчө подагра деген оорусу болот. Муун оорусу, подагранын өзүнүн чыгып келиши бул организмде молочная кислота деп коет. Ошо кычкылтек кислотасы көбөйүп кетет, ошондуктан муун оору өрчүп кетет. Ал эми орозо учурунда баягы тамак аштан кармоону, анан туура тамактанууга деле кирет. Баягы ооз ачарды аз жеп, тамак уже ашказан деле ошо көнүп калат. Аябай эле пайдалуу подаграга орозо туткан. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин балдарым дейт, кургак учук мени ууруган дейт. Бирөөсү дары дармегин ичип бүттү дейт. Эми орозо кармаса болобу, болбойбу деген суроо калтырыптыр. Кургак учук менен ооруган болсо узак убакытка дары ичет, кургак учук менен ооругандар, Кургак учук ушундай бир тегеректеги бир миллиондогон микробдордун ичинде ошондой микробдо күчтүүсү. Атайын ушул микроб үчүн атайын больницалар бар, атайын институттар, алымдар иштейт да. Анан мен мындай айтам, бир адам көпчүлүк турган жерге келип бир түшкүрө турган болсо, ошондон оозунан чыккан кургак учуктун бактериялары бардыгын ичине түшүп атпайбы? Ар бир адам ооруй бербейт да бул менен. Кимдир ооруйт, кимдир оорубайт. Ошол ооруп калган киши ошол именно ошол микробко тиешелүү болгон иммунитеттин бир чекеси азайып калгандыктан ошол кургак учук оорусу күчөйүп кетет. Пайда болот, ошо ичинде оору пайда болот. Эми ошондон долгосрочный мурда 1 жылда больницада жатат эле, акыркы мезгилде азыр эле 2 ай эле жатып аягып чыгышып атат, обследование күчөйүп кетти, томография башка дейбиз. Ошол сагайгандыгын көрсөтүп бере турган анализдер бардыгы чыгып калды. Ошол толук сакайты дей турган болсо, ошо специалисттер ошо мезгилде ошо баланы кайра калыбына келтириш керек болот. Ошо мезгилде ошол орозо кармаса болот деген сөздү ошол врачтан алыш керек. Фтизиатрдан алыш керек. Жок, күчү жетпейт дей турган болсо, рисковать этиш кереги жок. Жакшы, саламатсыздарбы? Бала эмизгендер орозо кармаса болобу же кармабай эле турган жакшыбы деген суроо калтырыптыр. Эненин нечеси ошол сүттө ошол чыкат да. Ооба. Сүттө ошол чыкат. Желатинди кармабаган жакшы. Бирок сүтү көп, сүтү майлуу, ошондой деп айта турган болсо, кармаса ham сүт азайбаса, бирдеке дейбиз. А так бала эмизген мезгилде кармабаган жакшыраак. Себептен бул кош бойлуу кезде организмде витаминдер бүт балага өтөт. Андан кийин кайра калыбына келишиге дагы убакыттар бар да. Ошол себептен дагы жок, ошондой сөз бул сөз мурдагы заманда актуальный эле. Азыркы заманда кышын жайын уже туздалган жебей койду, уже кышын жайын свежий помидор дейсиңби, ушул доступный болуп калды. Витаминдин недостаточности ошол орозо кармап койсо азайып кетип калбайт. Организм запасы жетиштүү болот. Андан бул эски актуальный болгон. Азыр андай эмес. Азыр ошол баягы балага ошол эненин сүтүнүн сапаты азаябы деген суроо менен ушу этият шарт кармабасын деген сөз айтылып атпайбы? Анан сүтү качып кетиши мүмкүн, ошондой иштер. Ошо ар бир адам өзү ушул маслихатташып, өзүнүн билген немеде кылыш керек, ченемде. Жакшы, кийинки суроо. Кан басымы менен ооругандар, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат деген маалыматтарды угуп калабыз дейт. Сиздер кандай деп жооп бересиздер дейт. Мына ушундай бейтаптар деле кайрылат да сизге ошол суроо менен. Кан басуу оорусу бул шаардын оорусу эсептелет, цивилизациянын оорусу эсептелет. Гиподинамия, аз кыймылдоо. Аз кыймылдоо, стресс, ошол да. Анан семиздик бар, метаболический синдром деп коебуз, семиздиктен келип чыга турган сахарный диабет бар, семиздиктен келип чыга турган кан басынын көтөрүлүшү бар. Ошондой метаболический синдром дейбиз.
ошолорду эсепке ала турган болсо, кан басымы күндүзү коллега айтып өткөндөй дары 2-3 түрдүү дарыны өз ченеминде өз мезгилинде ичип туруш керек болсо, ошо кризовый течение деп коебуз, көтөрүлүп кетип баягы высокий цифраларда болуп, ошо инсульт болуп калыш кооп туула турган кишилерге рисковать этиш кереги жок. Ата биринчи степендеринде кан басымы менен ооруган кишилерге орозо пайда берет. Жакшы, негизинен мына ушул эртең менен ооз бекиткенде, анан кечинде тамак жеген учурда кээде көп тамак жеп алабыз дагы, анан жатып алган учурлар болуп калат да. Ушуну сиздер дарыгер катары түшүндүрүп берсеңиздер. Мисалы, ачка болгон ашказанга тамактар барды. Биз андан кийин мындай акырын кыймыл аракет жасашыбыз керекпи, же болбосо сейилдеп басыш керекпизби? Тамакты сиңиришибиз керек да. Сөз түрдө ооз ачкандан кийин, тамактангандан кийин ошол тамакты сиңириш керек. Анан тамакты сиңирим көп жеп алып туруп, ошол тамакты сиңиришим керек деген да туура эмес. Азыраак өлчөмдө жеп, сиңе турган тамакты жеп туруп, анан ошол бир аз кыймылдап, бир басып, ошо сиңирген жакшы болот. Бизде мындай стереотип болуп калган да, орозодо караңгы түшкөндө жатканга жебейт, азыр караңгы түшөр мезгилде жейт. Анан бизден эмне, биз башка улуттарга караганда баягы семьяга жакын адамдарбыз да, кечинде отуруп, семья менен отуруп тамак жейт. Ар ким келип өзү жей бербейт да. Бир иштен келет, бир окуудан келет, баардыгы топтолуп, обычно ушу кечинде как раз иптар мезгили туура келип калат, шамда. Целый год шамда отуруп семья менен тамак жейт. Ошондон айырмасы жок. Эми өзү көп жеп коюш деген проблеманы өзү карап чыкпаса, атак тамагы аш кылыш керек деген нерсенин проблемасы жок. Эми ошонун мезгилдери эми атайын дасторкон түзүлүп атпайбы орозодо. Ошо баягы напсте өзүбүз адамбыз го баардыгыбыз. Мен көп жеп коем, мен пейлим ошондой, мен аялым ширим жасайт дей турган болсо, көчөгө чыксын, кичине 1 километр, жарым километр басып келсин. Анан намазга чыкса, намазга чыкат, ошол кичине кыймыл аракет кошуш керек болот. Эртең менен ооз бекиткенден кийин деле, анан ооз ачкандан кийин деле кыймыл аракет кылып ачкандан кийин актуально жатып алат, ооз бекиткенден кийин эми ишке барат, башка алат. Эртең менен аппетит анча болбойт, өзү аз жеп калат. Жакшы, анан жогоруда айттыңыздар да, бул орозодо арыктайт адам депчи. Же арыктаганга кандай жол ачып берет деп айтып калдыңыздар да, негизи. Анан кээ бирлер чындыгында ошол арыктоону ачка калуу менен гана ушундай жөнгө салгандар бар экен да. Мисалы, көпчүлүгү ушул кышындасы толот экен дагы, анан жаз келгенде ошол ачка калуу менен арыктайт экен да. Бул негизи туурабы, туура эмеспи? Диетолог катары түшүндүрүп берсеңиз. Өзү негизи орозону арыкташ үчүн максат кылбаш керек. Анан албетте мына коллегабыз айткандай, бул механизмдер организмде кандай иштейт орозо маалында. Сөз түрдө баягы депо майлар эрийт, запастар жетпеген жерге депо запастар иштей баштайт. Ошентип жеген азыраак жеп калат, азыраак көлөмдө тамак аштар желе баштагандыктан уже организм өзү эле бир аз 1-2 килограммга салмак уже айырма бере баштайт. Ал эми арыкташым керек деген адамдар эми сөзсүз максаттуу түрдө орозодон кийин дагы өзүнүн туура тамактануусун көзөмөлдөп жүрүш керек. Машыгууларга көңүл буруш керек. Мындай спортивный залдарга бара албаса да жок дегенде бир күндө 5 километр басыш зарыл. Углеводдорду ограничение кылыш керек, майларды ограничение кылыш керек, көбүрөөк басымды белок, клетчаткаларга басым кылыш керек рацион. Негизинен мына ушу туура тамактануу дегенде сиздер жазып бересиздер да, мисалы, адам баласы бир күндө моундой тамак жеш керек. Мунун ичинде мынча углевод болуш керек, мынча белок болуш керек, анан кальций болуш керек деп айтасыздар да. Анан ошол күндүзү биз тамактанбай калып атпайбызбы? Ошону кошумча витаминдер менен толуктасак болобу деген суроо калтырыптыр да. Мисалы, эртең менен кечинде иче турган сунушту айтып бериңиздер деген суроо калтырыптыр. Эгерде организм здоровый организм болсо, өнөкөт оорулары болбогон здоровый организмге болот. Азыр аябай популярдуу биологически активный добавкалар. Булар эми как кошумча питание организмге, витаминдер катарында пайдаланса болот здоровый организмге.
Жакшы, кошумча алып кетсеңиз. Кошумча не дейт элем. Азыр биз баягы уже темадан чыгып калсам керек. Оорулар жөнүндө сүйлөп атпайбызбы? Ама орозо пайдалуу дегенде жалпы популяция келе турган болсок, ошо биринчиден ошол күндүзү эртең менен кечинде тамактанышты немелери, эрежелери кармап албаган үчүн вакытында кылбайбыз да. Обед бияка жылып кетет, башка. Ошо тартипке түшөт. Бул уже организмди оздоровлениеге алып келет. Экинчиден, баягы айтып өткөндөй ички энергияны иштетиш оңойлошот. Бул тоже ошого алып келет. Анан үчүнчүдөн, хотя бы доктор айткандай 3 килограмм дейлик, орозодо 30 күндө 3 килограмм арыктап, 3 килограмм, 100 килограмм одан үчүн эмнени берет деген суроо болот дейми? Бул эмнени берет? Мен айтат элем, ушул мисал кылсак, бир адам бир ооруп калса, 2-3 күндөн кийин көрсөң, бети арыктап калган болот, көздөрү ичиге чөкүп калган болот да, десе мен оорудум, тамак өтпөдү дейт. А эмнеге бети арыктады, башка жери арыктабады? Организм өзү ач калган мезгилде кээ бир жерлерде майды алат, кээ бир жерде майларды кийинирээк алат. Баягы тарыхта болгон эксперименттер болгон экен. Ошол баягы ачтан өлтүрүлгөн кишилерди караганда, ошо тапанында мындай күрөң май болот да, организм ошону бербейт экен. Амортизация берет басканда. Ошону бербейт экен. Өчүрткө коюп коет. Ошо 3 килограмм арактаганыбыз ошо жүрөктүн тегерегиндеги, кан тамырлар тегерегиндеги, органдардын айланасындагы майлар кетет. Ошонун эсебине ошол жерде баягы лимфоток деп коебуз, кровоток деп коебуз, микроциркуляция оңолот. Анан күндү ичип аткан дарылары ошо жерге жетип барышы оңой болот. Ошонун эсебине баягы кишиде орозодон кийин ичип жүргөн дарылардын таасир күчү көбөйөт. Жакшы. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Эркин Сайпидинов, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын терапия бөлүмүнүн терапевт дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Анара Кадырбердиева, Ош облустаралык Бириккен клиникалык ооруканасынын диетолог дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп бүгүнкү тема боюнча жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ал эми көрүүчүлөргө айтарым, дайыма ошол тамак аш рациондо Рамазан айы болобу, башка учур болобу, көп түрдүүлүк байытып, дайыма туура тамактанууга аракет жасаңыздар. Ден соолукта болуңуздар. Кайрадан эфир кылып амандашканча сак саламатта туруңуздар.